Üstüne de жүктөдүк. Мамалар менен общий неметкенде тапталып калыптыр тетиги жабышып. Бардыгы общий биригип 115 болду примерно. Тазалаган сайын улам жаңысы табылып жаткан бул торлор көлдүн түбүнөн чыгууда дешет экологтор. Анткени жаңы салынган торду көлдүн үстүнөн табуу оңой болсо, браконьерлер таштап кеткен торлор чөгүп, суунун түбүнө түшүп кетет. Мына ошондо синтетикалык торлор бир гана балыктар үчүн эмес, дагы башка жандыктар үчүн да чыгалгыс капаска айланат. Анын кесепетинен көлдү байырлаган түрдүү жандыктар толук бойдон жок болуп кетүү коркунучунда турат. Анан калса синтетикалык торлор оңой менен да чирип жок болуп кетпейт. Кайра жылдап уулуу заттарды бөлүп чыгарып, көлдүн экосистемасына олуттуу зыян алып келет. Мына ушул зыяндын масштабын браконьерлер аңдап түшүнө албай жатканы эң чоң көйгөй дешет жаратылыш сакчылары. Бүгүнкү иш-чарада 2 кайык общий канча калды? 21 тор. 21 тор чыкты. Андан сырткары биз Өмүралиев талант экөөбүз көл жээкти кыдырып Ойтал айылына чейин барып келдик. Ушул жээкте баягы толкундан чыгып калган торлорду кошо чогултуп квадроцикл менен сүйрөтүп келдик. Андан сырткары бул 2 мүшөк майда чүйдүлөрүн чогултуп салдык да. Анакей. Бул болсо кечегинки. Ушул түп районда күндө жок дегенде бир 200-300 метрден эски торлорду алып атабыз. Үскөл районунда ошондой торлор алынып атат, Жетөгүз районунда алынып атат, Балыкчы шаарында алынып атат. Жаңы торлорду салдырбоо багытында иш алып барып атабыз. Андан тышкары биздин Үскөл областынын айланасында видео байкоолор да коюлган. Үскөлдүн айланасындагы 11 жерге коебуз. Биздин көлдөгү балыктар бул мамлекеттин байлыгы. Туурабы? Байлыкты кимдир бирөө браконьер кылып мыйзам салса, бул мамлекеттин байлыгына кол салган болуп эсептелет деп элдерге түшүндүрүү жүргүзүп атабыз. Биздин мына урматтуу президентибиздин жарлыгы бир эле мамлекеттик кызматкерлерге аткарылыш эмес, бул бүтүндөй кыргыз мамлекетине жараган жарандар да аткарыш керек. Мына биз Үскөлүбүздү сактайлы, ар бир кызматкер, ар бир жаран өзүбүздүн салымыбызды кошойлу. Мыйзамсыз балык уулагандарга каршы күрөштү күчөтүүдө мамлекет жетекчилиги болгон күчтү жумшап, инспекторлорду, суучулдарды заманбап керектүү жабдыктар менен камсыздап, техникалык мүмкүнчүлүктөрдү да түзүп берүүдө. Бирок браконьерлердин амал көйлүгү такыр эле токтобой келет. Андыктан бул көрүнүш коомдун аң сезими ойгонгондо гана токтой турганы анык. Кайдыгер бүлгүнчүлөргө каршы күрөшүүдө мына ушундай ыкма колдонулуп, көлдүн түбүндөгү торлорду табууга болот экен. Башында илмеги бар бул аркандын узундугу 100 метрден 300 метрге чейин барып, көл түбүндө жылдап жаткан синтетикалык торлорду илип алып чыгарууга жардам берет. Мындай кошкаларды алып суунун тереңдигине жараша салабыз. 30 жылдан бери жаткан тордун бардыгын илип чыгарат да. Анан илип чыгаргандан кийин биз ушуларды ручной тартып алып, бияка жыйнайбыз. Браконьерлердин өзлөрү менен сүйлөшүп токтогон. Илгери каякка салчу элеңер, ошолор кээ бирөө барып өзлөрү да көрсөтүп берүүдө да. Браконьер кылган жарандар камалып атат. Тоң районунда камалды, Жетөгүз районунда, Түп районунда бир 2ден 3төн группалар камалып, бүгүнкү күндө соттун тергөө амалдары жүрүп атат. Кээ бирлерин соттук кароого жөнөткөнбүз. Колго түшкөн браконьерлерге каршы жыл башынан бери 57 кылмыш иши козголгон. Көбү ири суммадагы айыпка жыгылса, 15 адам камакка алынып, учурда темир тор артында. 4-5 жылдан бери калк арасына кайдылуулар болуп жатат. Ушу адамдардын жана могу мыйзамсыз балык уулоо, мыйзамсыз аң уулоолор менен алектенген жарандардын аң сезимине эле бир кирбей койду да. Бул өкмөттүн казынасына кол салууга барабар болот. Бул көлдүн ичиндеги жан-жандыктарды, тоодогу жан-жандыктарды атуу жана мыйзамсыз уулоо. Жаратылышты коргоо ар бир адамдын милдети жана укугу. Жана ошондой эле ушу урматтуу президентибиздин колдоп жаткан жаратылышты коргоо боюнча колдоп жаткан программасын ишке ашыруу максатында калкты жаратылышты коргоого жана браконьерликке чогуу алдын алуу иштерин жүргүзүүгө
катышууга чакырат элем. Белгилей кетсек, 2025 жылдын 10 ай аралыгында көл ичи жалпы 235 000 метр узундуктагы балык оолоочу синтетикалык тордон тазаланды. Аны менен бирге көл ичинен 48 тонна таштанды чыгарылды. Кимдир бирөөгө бул жөн гана сандар болушу мүмкүн. Бирок бул түшүнгөн адам үчүн эртеңки келечекке болгон жоопкерчиликсиз мамиленин экологияга болгон кыянатчылыктын коркунучтуу көрсөткүчү.